Кыргыз эли илгертен меймандос, кеңпейил, кайрымдуу болушкан. Жардамга муктаж болгон адамдарга колунан келишинче жардамын аяган эмес. Демилге көрсөтүүсү дагы мына ушундай инсандардын эмгегин чагылдырып келет. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дагы элит жериндеги кайрымдуу элдин эмгеги тууралуу чагылдырмакчыбыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Баткен районуна караштуу Актатыр айылынын тургуну Зайна Садирова 2 кызын жалгыз тарбиялап келет. Жолдошу 17 жыл мурун оорунун айынан каза болгон. Мына ошол күндөн тарта бир үй бүлөнүн түйшүгү жалгыз Зайна эжеге жүктөлүп, оор турмуштун агымында күн кечирип келет. Эженин чоң кызы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген, бирок ал үчүн эч кандай жөлөк пул албайт. Болгону өзүнүн бала бакчада иштеп тапкан 2000 сом маянасы менен тирилигин өткөрүшөт. Аны 2000-жылы күйөөм өткөн, 2000-жылы. Ооруп жүрүп өткөн. Шону менен анан тамчы өтөт, кыздарым жаш, мана кызым бөөк. Ол эми баскан эле. Шону менен ашула кыздарды катта кылдым да. Анан күндүгө күн бүркөсү тупурак салам. Шентип кыйналып жүрдүк. Эми кыйналып ушинтип кыздарым катта болду. Десатта иштеймин, 2000 айлык алам. 2000 айлык белем бой. Ар күн бүркөнгөндө шу неме кылам да турпак салам. Бирок ошого карабастан жамгыр өтөт. Жамгыр өтөт. Үйлөр болсо көл-көл болуп калат. Биздин каарманыбыз жолдошунан калган жалгыз тамда жашоосун улантып келген. Бирок турак үй эскилиги жеткендиктен жамгыр жааган күндөрү тамчы өтүп, үй бүлөнүн шаштысын кетирчү. Бул үй бүлөнүн аянычтуу жашоосуна кайдыгер карабаган кайрымдуу жаштар бар болгондуктан учурда Зайна эженин тамы жаңыдан курулуп жатат. Демилгени айыл тургундарына сунуштаган ушул эле айылдын тургуну Тынчтыкбек Юнусов. Ал бейөкмөт уюмдары менен иш алып барган активдүү жаштардын бири. Буга чейин эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун туруктуу тынчтыкта жана өнүгүүгө жетүү үчүн чек аралык кызматташтык долбоорунун алкагында уюштурулган семинарларга катышып, жогоруда аталган демилгени долбоордун уюштуруучуларына сунуштаган. Мен алгачкы күндөрү келип мына сырттан байкап жүрчүмүн ушул эженин үйүнө. Жамгыр өткөн, крышасы жок болчу вообще. Жашашка невозможно болчу да. Кечээ жамгыр катуу жаугандыктан обязательно неме келип көрдүм. Келип көрсөм, ошо сел өткөн, үй бузулган, аварийный состояние болуп калган. Андан мен көрүп кеттим дагы. Барып толеранттуулуктун өзүнүн КГМ мүчөсү болом. Толеранттуулукка кайрылдым. Короче, бизде бир эже ушундай жардамга муктаж, ушуну колдоо бериңиздер деп кайрымдуулук жасасам, толеранттуулук колдоо берди мага. Майли крышасын кой берейик. Алар мени колдогондон кийин келдим дагы элге мен өзүм сурандым. Короче, ушундай эжебиз оор абкалда, 2 кызы бар, инвалид, иштей турган жумушу жок. Ошого жардам көрсөтөлү. Денесем эл өздөрү макулдугун берип, акчалай жардам көрсөтүштү. Айрымдары Курбанов, Махмут деген мына жерде ошол терегин берди. Ошо дагы Рысбай деген кишибиз бар. Ошол дагы теректен жардам берди. Дагы анча-мынча кишилер бар. Ташын төгүп берди, топурагын төгүп берди. Дагы мына обедни уюштуруп берип атат элдер. Эми айта берсең баары көп жардам бергендер. Мал берип атат. Буюрса мына азыр стенасы бүтүп калды. 2 аптадан бери иш жүрүп атат. Стенасы бүтүп калды. Буюрса эми шипер келсе, крышасын полный жаап, атыда күлч неме кылып беребиз. Аталган долбоор Тажикстандын жана Кыргызстандын чек арадагы жаштарынын арасында ишенимди жакшыртууга жана бекемдөөгө багытталган иш-чараларды өткөрүп келет. Долбоордун максаты жаштарды кайрымдуулук иштерди жасоого үндөө, ынтымагын, биримдигин чыңдоо болуп саналат. Азыркы болуп жаткан кайрымдуулук акциясы эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун туруктуу тынчтыкка жана өнүгүүгө жетүү үчүн чек аралык кызматташтык аттуу долбоорунун алкагында Кыргызстандын жана Тажикстандын жаштарынын арасында ишенимди жакшыртууга жана бекемдөөгө багытталган иш-чараларды ишке ашырып келип жатабыз. Бизде ошол долбоор негизинде өзү 15 контакттык топтор түзүлгөн жаштар арасында. Ошол жаштар арасында контакттык топ түзүлгөндөн кийин ошол жаштар өздөрү ошол демилгени көтөрүп чыгышты.
биз ар кандай ага чейин ар кандай иш-чараларды өткөрүп жүргөнбүз, ошол айылдарда спорттук иш-чараларды же фестивалдарды. Ошондой эле бизде ошол топтун лидери Юнусов Тынчтыкбек аке ошондой өзүнүн сунушун киргизип калды. Кайрымдуулук акциясын жүргүзөлү деп ошол эженин оор акыбалы жөнүндө бизге бир канча айтып берди. Натыйжада Ак Татыр айылынын жашоочулары жалгыз бой эне Зайна Садированын эскилиги жеткен тамын бузуп, кайра салып берүүнү колго алган. Ашарга элеттиктер активдүү катышып, айрымдары курулушка кол кабыш кылса, айрымдары үйгө керек болгон курулуш материалдарын алып беришүүдө. Көрүп атасыңар, ушул үйдү 2 жумадан бери пайдалануудан баштап эл өз инициатива көтөрүп, элдин мемеси менен демилгеси менен мана көрүп атасыңар, ушул сынчыны уруп, өзүбүз демели кубаласын уруп, ушул аялга бир кичине үй салып берейик деген ниетте эмгектенип атабыз. Иш процесс кандай жүрдү, шуну айтыңыз. Иш процесси жүргөндө эл ашар түрүндө бүтүрөйүк деп меме кылды. Анан алыста жүргөн балдарыбыз, инилерибиз, туугандарыбыз акча түрүндө салымдарын кошуп атат. Акабыз өтүп кеткен, 2 кызы менен калган, бир жараксыз үйдө жашап атат эле. Ошого туугандар өзүбүз жыйылып, үйүн оңдоп берейик деп. Шу баштаганыбызга 2 жума болду. Кудай кааласа бир айын ичинде бүтүрүп коебуз. Келишип. Азыр дуалы бүттү, 2-нчи аптада дуалы бүтүп атат. Кийинки аптага үстүнү жабабыз. Шипер полный бүт жогуну бүтүрүп беребиз, полуга чейин. Өзү жараксыз үйдө жашайт эле шуга чейин. Күйөө өтүп кеткен. Кыздары ham оорукчан бир кызы. Ошондон өзүбүз Москвадан ham жардамдар келип атат, туугандардан. Азыркы күндө эми үй салуу кыйын. Көп үйлүү, жайлуу кишилер дагы үй сала албай жүрөт да Москвада көп жылдан бери иштеп. Бул эже жеңебиз эми кантип үй салат элек кызы менен иштерде иштебесе. Мына учурда Зайнеженин үйү ашар жолу менен бүткөрүлүүдө. Бүгүнкү күндө үйүнүн дуалы ушул айыл тургундарынын жардамы менен курулуп жатат. Негизи илгертен кыргыз эли ашар жолу менен бири-бирине жардам берип келишкен эмеспи. Азыр мен дагы өзүмдүн салымымды бир аз болсо да кошоюн деп жатам. Ой, туура эле коюп атамбы? Эң туура. Ошондой кылып коет. Ушул мага окшоп ашарга жардам берип жаткан Садирагадан ушул иш кандай жүрүп жаткандыгын сурасак, саламатсызбы? Саламатчылык. Иш кандай жүрүп жатат? Иш жакшы жүрүп атат. Көрдүңүздөр, чарчаган жокпуз, чалыкпайбыз, чарчаган жокпуз. Иш өтө кызуу жүрүп жатат. Ушундай бардыгы бирдикте ушундай жакшы иштеп ататтар да. Көрдүңүздөр, чарчабай. Кыргызда бир жакшы баягы ашар жөрөлгөсү бар. Ырыс алды ынтымак деген макал менен ушундай ынтымактыкта ушундай бирге болуп бир тууганыбыздын, өзүбүздүн тууганыбыздын ушундай жардам катары ушу Мырзабаев Кайрылуу деген тууганыбыз өтүп кеткен, ошонун аялы Садирова дегенге ушундай жакшы туугандар биригип, ал гана кийин баягы көп түксө көл болот дегенде тыйынтыктарды чогултуп, ушундай жакшы жөрөлгө менен ушундай үйүнү куруп, ушундай жардам берип атабыз. Ашарга мына 50-ге жакын элден ашык туугандар келген. Анан достору ошондой барды. Андан тышкары бул ушул проектке көп адам мамлекеттик эмес уюмдарда жардам берип атты. Мисалы үчүн Кызылай коому, толеранттуулук дегендер. Буларга да өтө ыраазычылык билдиребиз. Ушундай жакшы жөрөлгөлөр ушундай колдоно берейик. Ушундай ынтымактык боло берсин. Көрсөтүүбүздүн каарманы Зайна Садированын жакын туугандары да буга чейин колунан келген жардамын көргөзүп келген. Алардын да ар биринин өзүнчө жашоосу болгондуктан дайыма жанында жүрүү мүмкүн эмес. Андыктан жаштардын демилгеси менен учурда айыл элинин берип жаткан жардамы Зайнеженин бир туугандарына да кубаныч тартуулайт. Абам өткөнүгө ооруп жүрүп неме болуп 70-жыл 2000 жылдары өткөн абам каза болгон. Анан ушу мүмкүн ушу үйүнү жакшыртам деп жүрүп дагы ошого күчү жетпеди дагы. Биз дагы колубуздан келишинче жардам бердик. Тууган урукка рахмат. Ушу бизди жоктоп ушинтип ушу кыздардын урматыга ушу үйдө тургузуп жататтар. Азыр мына элден айланса болот, журттан айланса болот. Мына антип кыйналып жашады эле. Туугандары эме кылып, биринчи Тыныбек
стимул болду дейм да. Проект жазыптыр, шипир кылып берет экен деди эле. Элдин көңүлү да ушу бугуп турган нерсе окшойт да бул. Шону менен эле бир жарылып кетти окшойт дейм да. Мына тууган урук тез эле мына ороз эчили жыйылып эле мынантип уюшула койдулар да. Биякта мен жетип келе албасам дагы азыр шарт мынандай бирде жардам беребиз, бирде колубуздан келбей калат. Тирилүүбүз башка экен, үй жайыбыз башка экен. Мына коңушулардан, тууган уруктардан айланса болотчу. Мына шуларга аманат кылып тапшырганбыз биз. Эми шулар эме болуп турат. Өйдө болсо өбө кылдыйда жөлөк болуп. Мына эки чыкканда эки кызы менен калды. Мына шу эки коңушулары көз болуп. Ушуну апам өткүч апам карап турду келипчи. Эми апам өткөндөн кийин мына 2010-жылы өттү. Мана шу эки коңуш эки жагдачы. Ушул сөйүп коркундур ушулардын үйүгө келип жатат. Мына эл көтөрүлүп ороз ичили уюшулуп ушинтип калды. Мына кесем бүтүп атат. Али көп түкүрсө көл болот деген мааниси ушул экен да. Элден айланса болот. Не демекчимин? Рахмат. Эми бул Зайнаптан кайтпаса эл алдан кайтсын. Эл бар дагы эле жакшы адамдар көптүгүгө эми ынанып атамчы. Кайрымдуулук жасоо кыргыз элинин канына сиңген жөрөлгө. Ата-бабаларыбыз эзелтен жакындарына колунан келген жардамын берип, боор тарткан кайрымдуу эл болгон. Кайрымдуулук алардын улуттук аң сезимине, менталитетине терең сиңип, атуулдук милдетине айланган. Ошондой эле ал адамдын асылдыгын, улуулугун аныктап, коомдогу биримдикти, ынтымакты камсыз кылган терең философиялык мааниге ээ. Ислам дининде да кайрымдуулук жасоо биринчи орунда турат. Ар бир кайрымдуулук Кудайдын ыраазычылыгы үчүн жасалган болсо, мындай жакшылыктын чоң кичине ажырымы болбойт. Мына элдин демилгеси менен үйдү куруп атабыз. Бул Алла үчүн бул үй жетимдердин үйү да, жетимдердин үйү болот. Күйөөсү жок, жалгыз эне, эки баласы бар, эки кызы бар. Жардам берип биз эми ушундай майда-чүйда иштерди мындай турпак алып келип, эме кылып, колдон келишче жардам берип атабыз Алла үчүн. Алланын жолуга Куранда Алла Таала айтат. Алла Таала айткан. Саузбилла. Инналлазина якулуна амвалал ятама зулман иннама якулуна фи бутуниким нара ва саяслауна саира. Садакаллаху азим. Жетимдердин малын зулумдук, кыянаттык менен жеген адамдар алар курсактарына тозоктун отунун жеген менен барабар дейт. Жетимдерге, акыны жегендерге тез арада алар тозокко түшөт дейт Алла Таала. Жетимдерге кандай болсо дагы силер жардам бергиле. Жетимдерди ыйлатпагыла дейт Алла Таала. Жетимдерге жардам берсеңер, силердин күнөөңөр кечирилет. Бейишке киресиңер дейт. Жетимдик кепилдиңерге алгыла дейт Алла Таала. Жетимдердин үйү мечит сыяктуу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, жетимдердин үйү мечит сыяктуу. Жетимдерге жардам бергиле, жетимдерге кепилдик алгыла. Силер бейишке кириңерсер, соңуңар көтөрүлөт, даражаңар көтөрүлөт дейт да Алла Таала. Ошон үчүн биз Алла үчүн жардам берип атабыз. Үйдү куруп берейик деп демилге көтөрдүк Алла үчүн. Биздин үйдө жашап атат. Үй жашаганга шарты жок. Коңшум биздин үйдө жашап ататтар. Эки кызы менен. Анан тамак ашыга жардам кылып атабыз. Мына усталар күнүгө онта кишилер иштеп атат. Ошого абитини кылып берип отурабыз. Коңшулар очурду менен. Ошол энди колубуздан келген жардам ошол экен, ошолорду жардам кылып атабыз. Көрсөтүүбүздүн соңунда ар бир инсан эгерде колунан келсе кимдир бирөөгө жардам берели деген ойду айткыбыз келди. Элибизде көп түкүрсө көл болот, жалгыз дарак бак болбойт деген сыяктуу жакшы сөздөр айтылып келет. Андыктан жардамга муктаж жарандарга жапа тырмак колдоо көрсөтүп, материалдык да, руханий да жардам берели.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, кайрымдуу бололу. Жардамга муктаж болгон адамдарга келишинче жардам берели. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жашоосуна кайдыгер карабайлы. Мына ушуну менен демилге көрсөтүүсүнү соңуна чыгарабыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.